Жоқ, болды зек. Бұл бийлик жарабы қалды. Силер өлдүңөр. Ушул болды бүттү. Ушудан башка эчтеке айтпайм. Силер Мадумаров, Оразайым Нарматов экөөңөр эс алгылачы бар вообще. Чарчадыңдар. Неге? Айтайынбы? Кече керең убагында 8 январда кайка кеттиңер? Будан бир жума алдын мына мыйзам кабыл ала турган убакытта Казакстан менен ушундай бир ОТКБнын ичинде мыйзамдарды за нет бериш үчүн кайка кеттиңер? Ошол убакта керек убагында терекке чыгып кеттиңер. Ошол убакта көйгөйлүү маселе убакта келбегенден кийин силер тынчылап отурула. Мен силерге так айтып коеюн. Силер экөөңөр депутат эмессиңер. Мен силер депутат экениңерди тааныбайм. Неге дей турган болсоор, эл чындыкты билсин. Мадумаров мен Оразайымды куугунтуктоонун максатын түшүнө албай койду. Мандатынан ажыратуу анын эмне кереги бар? Депутат болгондон бери Оразайым мурдагыдай курч эмес, тынчып эле калгандай. Мадумаров деле маанилүү маселелерди чечүүгө тоскоол болгон жок. Мандатын алып же камап койсо колдоочулары жөн турбай толкуп кетсе, өзгөчө баткен жакта кесепеттери бүт өлкө үчүн опортолду болушу мүмкүн. Коркутуу же эскертүү Мадумаров коркпойт, тескерисинче кайра күчөйт. Билгендер же түшүнгөндөр ой бөлүшкүлөчү деп Клара Суронкулова өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Ар бир нерсенин чеги болуш керек, туугандар. Саясий көз караш деген менен жаманып алуу пласт нерселерди жазып, социалдык тармакта таңулаган өргүлдар көбөйдү. Анын бири мына болуп көңдөй баш Бекзат деген жигит экен. Бекзат иним, сен ким экениңди, эмне кылып алектенгениңди, кай жерде жашарыңды эле билбейт экенмин. Бирок бул карындашыбыз жөнүндө жазган айткан сөздөрүңдү угуп окуп, аң-таң болуп, көпчүлүк кыргыз журтташын сыяктуу эле нааразычылыгымды жашыра алганым жок. Тарбия көргөн кыргыз жигити мындай наадандыкка барбайт иним. Оразайым ким болбосун, ал кайсы партиянын мүчөсү, саясий көз караштары кандай болбосун мааниси анда эмес. Ал кыргыздын кызы, ал кыргыздын айымы, жагабы же жакпайбы, ал эл шайлаган депутат. Айткан сөздөрүң менен сен саясий наадандыкты гана эмес, эң жөнөкөй адамдык пастыгыңды көрсөтүп атасың. Тизгиниңди тартынып, сенин да карындашың, эжең, энең бардыр, мүмкүн кыздарың да бардыр. Эч бир саясий максат сенин сөздөрүңдү жапайчылыкта актабайт. Аган катары мындан да ачуураак, катуураак сөздөрдү айтайын дедим эле. Ушуну менен чектелейин, эсиң болсо түшүнөрсүң, акылың болсо аңданарсың. Жок болсо өзүң эле шоруң айла жок деп Алмазбек Ахматалиев өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Владимир Жириновский Назарбаев эбак каза болуп калган дейт. Орусиянын саясатчысы Владимир Жириновскийдин айтымында Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев эбак каза болуп калган. Бул тууралуу билдирүүнү орус басмалары жазышты. Ал эбак эле каза болуп калган деп ойлойм, каза болуп аны жерге беришкен. Жашырынып алып үн катпай анан кантип тирүү болууга мүмкүн. Анын үстүнө мамлекеттик коопсуздук комитетинин төрагасы камалды, деди Жириновский. Саясатчынын ою боюнча мурдагы лидерге каршы эл көтөрүлүп чыккан үчүн аны жок кылып коюшу болушу ыктымал. Коңшу өлкөдөгү митингдер 2-январда башталып, ал бир катар аймактарда башаламандык менен коштолду. Бул аралыкта Нурсултан Назарбаевдин жана анын жакындарынын өлкөдөн чыгып кеткени тууралуу маалыматтар бир канча жолу тараган. Ал кептер маалымат катчылары тарабынан төгүндөлгөнү менен ушул күндө дири туңгуч президент да анын жакындары да эл көзүнө көрүнө элек. Булак аргументке ийчи. Эл чындыкты билсин. Масалиев кайсы бир жарандын жогорку окуу жайда окуп же окубаганы бул чекистердин иши эмес. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев УКМК тарабынан Оразайым Нарматованын дипломуна байланыштуу козголгон кылмыш иши тууралуу үн катты. Ал өз убагында жогорку окуу жайга тапшыруу үчүн бардык керектүү документтерди тапшырган. Анан кайсы бир документ азыр табылбай жатса, анда ал Оразайым Нарматованын күнөөсү эмес. Ал окуп сынак тапшырып, курстан курска өтүп, бүтүрүү сынактарын ийгиликтүү тапшырган. Окуусунун жыйынтыктарынын негизинде ага жасалма эмес, чыныгы диплом беришкен. Тергөөчүлөрдүн ал Москвада болгон жана сынактар тапшыра алмаган эмес деген логикасы негизсиз. Мен юридикалык факультетте сырттан окуп оштоо кызмат өтөгөм. Демек мен да сынак тапшырбай калган болуп каламбы? Азыркы президент деле армияда жүрүп сынактарды ийгиликтүү тапшырган. Демек аныкы да кылмышпы? Мыйзам депутаттан жогорку билимдин болушун талап кылат, аны диплом тастыктайт. Адам такыр жогорку окуу жайда окубаган учурда диплом жасалма да болот, ушундай дипломду болот. Оразайым Нарматова окуган жана анын курсташтары менен мугалимдери бар. Чекистерге, саясий оппоненттерге каршы күрөшүүдө кимдир бирөөнүн куралы болбой, өз иши менен алек болууга убакыт келди. Улуттук коопсуздукту камсыздоо менен алек болууга кайсы бир жарандын жогорку окуу жайда окуп же окубаганы бул чекистердин иши эмес. Менимче УКМКнын тергөөчүлөрү тез арада ысык көл мейманканасын бузуу фактысы боюнча кылмыш ишин козгошу керек. Курулушуна эч кандай долбоору жок туруп, бекем мамлекеттик имаратты талкалоо бул кылмыш деп жазган Исхак Масалиев. Булак Серепке ийчи. Эл чындыкты билсин.
Назарбаев тирүү, ал Бишкек аркылуу Бириккен Араб Эмиратына учуп кеткен дешет айылдаштары. Нурсултан Назарбаев тирүү, ал уруп жаткан иниси Болатты көргөнү келип, кийин Бишкек аркылуу Бириккен Араб Эмиратына учуп кеткен дешет айылдаштары. Бул тууралуу Московский комсомолец Казакстандын туңгуч президентинин туулган айыл Алматыга жакын Шамалганга барып даярдаган макаласында жазды. Айылдаштардын айтымында Элбасы туулган айылында 2-3 январь күндөрү болуп, кийин Кыргызстан аркылуу Бириккен Араб Эмиратына учкан. Назарбаев бул жакка жаңы жылдан кийин уруп жаткан инисин көргөнү келген. Менин билишимче, Назарбаев жана анын үй-бүлөсү айрым мүчөлөрү борондолгон унааларда Кыргыз чек арасына көздөй кетишкен. Ал жакта аларды тосуп алышып, аэропортко жеткирип, кийин баары Араб Эмиратына учушкан деп айтып берген айыл тургундарынын бири. Анын билдиришинче, Казакстандын туңгуч президентине Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров жардам берген болушу мүмкүн. Ал мындай кадамы менен 2010-жылы бийликтен кулатылган Курманбек Бакиевди Элбасы сактап калып, апрель окуясында өлкөдөн алып чыгып кеткенине жооп кылган деген. Орусиялык басылманын журналисттери айылдын мүрзөсүнө да баш багышып, анда жаңы көмүлгөн жайлар жок экендигине ынанышкан. Бул ак сереп KG. Эл чындыкты билсин. Төлөгөн Келдибаев Адахан Мадумаровдун айткан сыны дагы аны суракка чакырылышы да аша чапкандык. Адахан Мадумаровдун сындары аны суракка чакырылышы да аша чапкандык, деди бүгүн 15 январда Nazar News маалымат агенттигине Төлөгөн Келдибаев. Төлөгөн мырза Адахан Мадумаровду суракка чакырышыптыр деп ызы-чуу түшүп жатышат. Чек ара маселеси боюнча аны суракка чакырылганы туура элеби? Адахан Мадумаров Коопсуздук кеңешинин катчысы кызматын аткарып турган убакта Кыргыз Республикасынын колдонуудагы Коопсуздук кеңеши жөнүндөгү мыйзамдын талабына ылайык өз ишмердигин жүргүзгөн десем туура болот. Анткени Коопсуздук кеңеши Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугун камсыз кылуу, бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүргүзүүнүн жүзөгө ашыруучу конституциялык кеңеш берүүчү орган. Мындайча айтканда, Коопсуздук кеңеши Кыргыз Республикасынын конституциялык түзүлүшүнө, эгемендигин, көз карандысыздыгын жана аймактык бүтүндүгүн жана коркунучтарын коргоого, анын узак мөөнөттүү, келечекти туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылууга багытталган тышкы жана ички саясат маселелери боюнча чечимдерди иштеп чыгуучу мамлекеттик жогорку орган десек туура болот. Өлкө коопсуздугуна коркунучтар келип чыкканда ыкчам реакция жасоонун комплекстүү чараларын көрүү Коопсуздук кеңешинин негизги милдети. Ал эми Адахан Мадумаровдун суракка чакырылышы чек арадагы талашка чекит кое албайт. Деги эле анын суракка чакырылышы боюнча кандай ойдосуз? Адахан Мадумаровдун суракка чакырылышы анын ишмердигине жана сын пикирлерине карата болуп жатышы мүмкүн. Адахан Мадумаровдун айткан сыны дагы анын суракка чакырылышы да аша чапкандык. Бул ак Nazar News KG. Эл чындыкты билсин. Казакстандагы башаламандыкта көз жумгандардын саны айтылды. Басымдуу бөлүгү ооруканада каза болгон. Ал эми ызы-чууда 4578 адам жабыркаган. Казакстандагы жыл башында болгон башаламандыкта 225 киши көз жумган, Спутник Казакстан билдирди. Бул башкы прокуратуранын бүгүнкү күнгө берген расмий маалыматы. Моргторго да ушунча сөгүк жеткирилген. Каза болгондордун 19-у күч органдарынын кызматкерлери, дагы бир бөлүгү бандиттер, калганы жай тургундар. 225 кишинин 175-и медицина мекемелеринде каза тапкан. Бул маалыматтардын баарын өлкөнүн саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү айтты. Ал эми ызы-чууда 4578 адам жабыркаган. 5 январдан тарта медициналык жардам сурап 2677 киши кайрылган. 863 ооруканага жаткырылса, кийинчерээк 598 бейтап айыгып чыккан. 265 адам дарыланууда, анын 67си оор абалда реанимацияда жатат. Жалпысынан 546 иш козголгон. Башкы прокуратура башаламандыкта 20 миңден ашуун киши катышканын айтты. 672 киши шектүү катары бөлүмдөргө жеткирилип, 446 адам камакка алынган. Документтери текшерилгенден кийин 120 киши үйүнө кое берилген. Бул ак Nazar News KG. Эл чындыкты билсин.